Саламатсыңарбы, кичинекей досторум. Биз силер менен кайрадан кыргыз тил сабагында учурашып жатабыз. Бүгүн балдарым биз силер менен жапайы жаныбарлар жөнүндө аңгемелешебиз. Балдар, жапайы жаныбарлардын өтүүнүн негизги максаты жапайы жаныбарлар жөнүндө маалымат алабыз. Алардын үй жаныбарлардан айырмасыны билебиз дагы, аларга кам көрүү жөнүндө ойлонушабыз. Мына балдар, бул эмне экен? Түлкү. Түлкү кайда жашайт? Түлкү токойдо, адырда жашайт. Ал көбүнчө өзүнүн кичинекей жандыктар менен тамактанат. Ал эми силер эң жакшы көргөн бул тыйынчычкан. Ал парктарда дагы жашайт. Тыйынчычкан өтө жакшы. Ал жака бул жака секирип, баягы шишкалар барбы? Аларды топтойт, тоорчактар менен тамактанат. Бул жаныбарлардын эң чоңу аю. Аю эки түрдө болот. Бирөө Муз океанында жашайт, бирөө токойдо жашайт. Бирөө ал аябагандай күчтүү. Эң жакшы көргөнү бул бал. Балды аябай жакшы көрөт. Кирпичечен жапайсы да бар. Бирок биздин кээ биргилердин үйүндө кечеси кирпичечен чыгып калат. Анын тикениктери жаман. Саят, курт кумурскаларды терип жейт. Андан кийин мөмө жемишти өтө жакшы көрөт. Төбө. Эки өркөчтүү төбө. Көбүнчө талаада, кургак жерлерде жашайт. Аларчы 40 күн дагы суу ичпей жүрө берет. Өтө чыдамкай болот. Эми биздин эң жакшы көргөн бул карышкыр. Карышкырды көбүнчө көк жал деп коебуз. Ал аябагандай күчтүү. Жырткыч болгону менен өтө мээримдүү, өтө күчтүү жаныбар. Ал жан жаныбарлар менен колго эмне кирсе ошону жей берет. Коён. Жаныбарлардан ичиден коркогу коён. Коёнум, кайда секиресиң деп, ал өтө коркок. Ал эми зебраны карагылачы. Линейка менен сызып койгондой. Ак карайы өтө кооз. Ал эми жаныбарлардын ичиден мойну узун. Бул кайсы жаныбар? Жираф. Туура балдарым. Ал эми Индия жана Африкада жашаган пил. Пилдер көөлүк катардан колдонот. Ал эми жаныбарлардын падышасы арыстан. Тиши аябагандай курч болуп, көзү курч, алчы, бардык жаныбарларга кол сала берет. Бардыгын жегенге аракет кыла берет. Буларчы балдарым токойдо жашашаттар. Токойдо тамактарыны таап жешеттер. Булардын үйү токой. Аларга адамдар кам көрүшпөйттүр. Алар жапайы жаныбарлар. Ошон үчүн жапайы жаныбарлар дейбиз. Балдар, биз силер менен жапайы жаныбарлар жөнүндө сүйлөштүк. Жаныбарлар бул жаратылыштын көркү. Ал бизге кооздук берип турат. Көп нерселерден пайдалуу, бири-бирини жеп турбаса, анда эмне болот? Зыян болуп калат. Жаратылышка дагы көп нерсеге зыян болуп калат. Ошон үчүн биз аларды өтөбүз, аларды эме кылганга коргоого аракет кылабыз. Жапайы жаныбарлар бул дүйнөлүк жаратылыштын санитары болуп эсептелет. Алар жаман нерселерден бизди сакташып, коргоп турушаттар. Анда балдарым, силерге тапшырма. Силер көргөн мультфильмдерден ошол жаныбарлардын кайсынысын жактырасыңар? Алар кайсы жагы менен силерге жагат? Ошону айтып, мага кайтарым байланыштан чыккыла, балдарым. Сөз түрдө жапайы жаныбарлары бар мультфильмдерди көргүлө. Алардан эмнеси менен башка жаныбарлардан айырмасы бар экенди билгенге аракет кылгыла, балдарым. Анда эмесе бүгүнкү өткөн темабыз жапайы жаныбарлар. Кайрадан силер менен учурашканга чейин саламатта калгыла.